Үйгө кирсе да суук, ошол эле учурда момтип. Шаркан Матиеванын 3 баласы бар. Ал үй бүлөсү менен көп кабаттуу үйдө жашайт. Кичүү кызы 4 жашта. Акыркы 1 аптадан бери үйү суук болуп, балдары сыркы болуп баштады. Шаркан айым өз учурунда жылуулук келбей жатканын түшүнбөй турат. Бир жумадан бери мына суук болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, аба ырайы аябай эле сууктап кетти. Бирок ошентсе дагы мына жылуулукту дагы деле бере элек. Эшик дагы суук, өзүңүздөр көргөндөй үйлөрдө аябай суук болуп атат. Каникул учуру, балдардын бардыгы үйдө, эшикке чыкса дагы суук, үйгө кирсе дагы суук. Ошол эле учурда момтип баланы жылуу кийинтип коюп атам, ошентсе деле грипп болуп атат, жөтөлүп атышат. Ош шаарына жылуулук 5-ноябрдан тарта бериле баштаган. Учурда мамлекеттик мекемелер жылуулук менен толук камсыздалган. Бирок шаардагы кичи райондордогу кээ бир көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук жете элек. Мунун себебин кала бийлиги мындайча түшүндүрдү. Ош жылуулук электр борбору бул ошол борбор деп аталгандан кийин шаар боюнча бир борбор да. Ал абдан көп көлөмдөгү сууну талап кылат. Суулар толтурулуп бар жоо даяр болот. Бул күнгө чейин даярдалган алар. Ошол сууну тийиштүү температурага ысытканга жеткиргенге убакыт керек болот. Жок дегенде 1,5 суткага чейин убакыт кетет агачы. Анан ошол суу тийиштүү нормага жеткенден кийин анан кийин бере баштайбыз. Мэриянын маалыматы боюнча жылуулук камсыздоо ишканасы өзүнүн карамагындагы абоненттерди жылуулук менен толук камсыздап бүттү. Ал эми 300дөн ашуун көп кабаттуу үйдү жылуулук менен камсыздаган Ош жылуулук электр борбору социалдык мекемелерге гана жылуулук берүүгө үлгүргөн. Азыр мына бүгүн эртең менен баштап ача баштады. Ооруканаларды, мекемелерди, мектептерди, бала бакчаларды. Аларды ачып бүткөндөн кийин, андан кийин көп кабаттуу үйлөр боюнча айтып кетсек, көп кабаттуу үйлөргө карызы бар үйлөр пока ачылбайт. Карызы жок үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү ача баштайт. Ал эми сразу эле бир күндүн ичинде болуп кетпейт. Өткөндө дагы мен интервью бергенде айтканмын, бул 3-4 күндүн ичинде камтыйт. Себеби шаар чоң. Ошто жылуулук электр борборунун 3 буу казаны бар. Ал 38 билим берүү, 12 саламаттыкты сактоо, 8 жогорку окуу жайын, 5 өнөр жай мекемелерин, 200 жеке менчик үйдү, 298 мекемени жылуулук менен камсыздайт. Кала бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, 5-ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилип баштаарын кабарлаган. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.